Саламатсыздарбы менин катталуучуларым. Биз бүгүнкү сабагыбызда Турциядан, Вайкикиден кийим заказ кылганды үйрөнөбүз. Вайкикини баарыңыздар эле билесиздер, Вайкикинин кийимдери негизи качестволору жакшы. Мен өзүм балдарыма ушул Вайкики магазинден алып берчүмүн мурун. Бирок азыр мен ал жак менен бул жакты салыштырганда бул жерде баасы абдан арзан экен. Биз Google'га киребиз. Google'га кирип ушинтип жазып аласыздар. Waikiki.com. Анан TR деп койсоңуздар, бул Турция деген. Мына ушундай биринчиде көрсөтүлгөндөй, ушинтип Waikiki.com TR. Турциядан азыр заказ кылганды үйрөнөбүз. Мына бул жерге басып алганда бизге ушундай сайт ачылды. Бул жердин дагы бир абдан жакшы жери. Караңыздар, бул жерде турецкий, түркчө дагы сайт. Анан ушуну эле биз Google менен орусчага которуп алып дагы товар тандасак болот экен. Бул абдан ыңгайлуу. Чем салыштырмалуу жана Кытайдан товар заказ кылганга караганда бул жакта орусча перевод менен бул абдан эле ыңгайлуу болот. Анан мен карап отуруп, жана кийимдер бул жактагы магазиндерге караганда негизи ушу Вайкикинин өзүнүн магазиндерине караганда кийимдер абдан эле арзан экен. 2-3 эсе арзан десем болот. Мен бул жактан көбүнчө ушу балдарыма эле кийим заказ кылам. Мальчики дейт. Чыгып кеттим, кечиресиздер. Так, киргенден кийин мына бул жерге биз регистрация болбойбуз. Регистрация болуш үчүн бизден турецкий номер сурайт. Бизде турецкий номер жок, ошондуктан биз регистрация болбой эле заказ кылабыз. Жанагы бул жерге киргенде мына бизге бул жерде жазылып турат: женский, мужской, ребенок 4-төн 14 жашка чейин, малыш дейт, жаңы төрөлгөндөн 5 жашка чейин экен. Обувь, аксессуары баары бар экен. Бул жерден өзүңүздөр кирип, бирден карап тандай берсеңиздер болот. Азыр мен негизи көбүнчө кичинекей балдардын кийимин заказ кылганга мага ушундайларды издеген жагат. Мен мальчикке кирем, меники эркек балдар. Киргенде бул жерден көрдүңүздөр, баардык эмелер жазылып турат. Скидка. Бул жерде турецкий эмесин оңдо, индирим дегени бул түркчө скидка деген экен. Мен сиздерге ушундай перевод менен көрсөтүп берем. Эгерде сиздер түркчө билсеңиздер, түркчө ана коюп алып, түркчө тилге тандай берсеңиздер болот. Новое поступление дейт. Новое поступление дейт. Мынтип кирип карап көрсөк болот. Азыр эми жайкы сезондун шорталары чыга баштаптыр. Жайкы сезонго 169 двойка экен бул. Бул Вайкикинин бирок кийимдери, Турциянын негизи кийимдеринин качествосу жакшы. Кандай болуп калат экен деп мындай ойлонбойсуң, ойлонбой эле карап заказ кыла берсек болот. Бул жерден кантип турецкий лираны эсептейбиз баасын дегенде эле Google'га киресиздер дагы, кирип эле эме кыласыздар. Курс лира к сому десеңиздер эле чыгат. Ошол жерде калькулятор чыгып берет. Канча болсо ошону бассаңыздар, сиздер баасы канча болгонун билип аласыздар. Мен заранее дайындап койгом балдарыма сандали заказ кылайын деп. Азыр ушуларды заказ кылабыз. Биз кантип заказ кылып, кантип адресин жазганды көрсөтүп берем сиздерге. Бул жакты баарын эми обзор кылбай эле коеюн, оңой эле, өзүңүздөр мына орусча эле түшүнүктүү көрүп түшүнө аласыздар. Так, ушул үчөөнү тандагандан кийин биз баардыгы бирип 211 лира болду. Перейти к шагу оплаты дейт, ушуну басабыз. Баскандан кийин көрдүңүздөр, имя, фамилия дейт. Бул жерге биз англисче өзүбүздүн аты жөнүбүздү жазабыз. Так. Мен өзүмдүн аты жөнүмдү жазам, сиздер өзүңүздөрдүкүн жазасыздар. Так, жазылгандан кийин мобильный телефон дейт. Сиздерге карго ушундай адрес берет. Мен мына заметкеге сохранить этип алдым. Ушинтип эле по порядку баарын жиберет, ушуларды жазасыздар. Бул жерде телефон номер деген жерде көрдүңүздөр, номер телефон мынтип аласыздар дагы. Бул +90 тиякта жазылуу. Биз бул жерин алып туруп эле копировать кылып алабыз, көрдүңүздөр. Копировать кылгандан кийин бул жерге алып келип вставить кылдык. Биз телефон номерин толтурдук. Эми провинция деген жерге бизде биринчи мына Истанбул деп турат. Негизи көбүнчө карголор Стамбулда экен. Бул жерден биз Стамбул дегенди тандайбыз. Азыр. Так. Өтүп кетме, Стамбул. Стамбулду тандадык, округ деген жерге, бул жерге киребиз дагы. Стамбулдун астында Фатих деп жазылып турат. Биз ушул Фатих дегенди табабыз.
Бул жерге деле мынтип өзүбүз деле жазсак болот экен. Поисковательден күтпөй эле. Туура эле болду. Бияктан эле толтурайынчы. Так, туура эмес толтуруп. Так. Жок, мен азыр өзүнүн эмесинен толтурайын. Так, турецкий. Фатиха. Ой. Туура эмес толтуруп алдым. Түстүн көзгөн Фатих деп жаздым. Андан кийин Махалля деген жерге биздики Ак Сарай Махалля мына көрсөтүп коеюн. Бул жерде киргенибиздерде мына 3-чү турат, 1, 3-чү Ак Сарай деп турат. Ушул Ак Сарай дегенди биз тандайбыз. Сиздер өзүңүздөрдүн адресиңиздерди тандайсыздар. Кандай адрес берсе, ошону тандайсыздар. Анан адрес деп турган жерге биз мына бул жерде адрес турат. Намик Кемал Кандиси дейт. Ушуну жазасыз. Ставить эле кылабыз. Ставить. Ой, не калды. Азыр копировать этилбей калыптыр. Койдук. Бул жерде физическое лицо деп турат, аны бастык. Анан бул жерге так переводко салып алсак, эмне деп турат? Назовите свой адрес дейт. Ушул жерге биз дагы бир жолу ушул эле адрести жазабыз дагы. Ушуну эле копировать этип туруп, бул жерге алып келебиз. Анан бул жерге мына көрдүңүздөр, астында турганга вот Милан Групп деп турат, биздики компания Милан Групп. Копировать дегенди басып, ушул жерге кошуп коебуз. Так. Ставить кылдык. Так, Милан Групп. Эми. Так. Кайдет деп турат, бул жерде орусча которгондо спасти дейт. Биз бастык. Бул жерде басканда мен сиздерге башында да көрсөтпөй кетиптирмин. Жана товарларды тандагандан кийин оплатага киргенде эмени электронный поштаны тересиңер, мен ошол жерин көрсөтпөй кетиптирмин. Башында мындай адрес турат, андан өтөсүздөр да астында переводко салсаңыздар, электронный пошта деген жерге эле электронный поштаңызды тересиз дагы, анан мындай галочка турат, ошол жерди басып коесуздар. Үстүндө турган мындай телефон номер деп мындай жактарында турат да башында. Ал жерди эме кылбайсыздар. Эч нерсесин баспай эле ушул жерге эле, ушундай жерге электронный поштаңыздарды жазасыздар, анан ушундай галочканы күйгүзүп коесуз. Бул жерде бизди тандап атат, банковская картаны тандайбыз. Эми картаны толтурабыз, картабызды. Мен картамды алып келип алайын. Так, мен бул жерге өзүмдүн аты жөнүмдү жазам. Номер карты дейт. Карта толтурганда баарыңыздар эле билдиңиздер уже. Так. Срок годности деген жерге картаңыздардын мөөнөтү кайсы айга чейин, ошону жазасыздар. Так. Азыр. Так. Туура эле 11 жылы 26. Акырында 3 код бар, секретный код бар, ошол жерди жазып аласыздар. Так, бул жерде менин чота картам азыр өтпөйт окшойт. Жаңы карта ачтырган болчумун. Россияда болгондугума байланыштуу Мир карта ачтырсам дагы болбойт да. Так, сиздердики ушундай эле болот. Анан ушул жердеги галочканы басасыздар. Ушул жерде галочканы басасыздар. Бардык менен тааныштым деген баскандан кийин анан бул жерде так, бул жерде мен туура эмес жазып койдумбу?
картам туура эле жазылды, эмнеге мындай болуп атат билбейм. Анан бул жерде ушул жерди басасыздар. Меники азыр. Так, мен азыр башка картаны кошуп көрдүм. Башка картамды. Бул жерде караңыздар, бул жерде болсо, бул чек десем болот. Мына Вайкикиники, эмне товар алганыңыздын баары ушул жерде жазылып турат. Андан кийин бул болсо биздин толтурган адрестер. Биздин толтурган адрестер баарын ушул жерге тактап көрсөтүп берип жатат. Ушул жерден карайсыздар, мына менин атым турат бул жерде. Магазин баардыгы ушул жерде жазылып турат. Картаны ушинтип толтургондон кийин ушул көк эмени басабыз. Так, мына көрдүңүздөр, менден ушинтип чыгып атат. Анткени менин картам болмок эмес. Бизде азыр санкция болгонуна байланыштуу карталар өтпөйт экен. За границадан өтөт деп карташтырган болчумун, атайын ал дагы өткөн жок. Эртең барып сурап көрөм. Бирок сиздер жана көктү баскандан кийин сиздерден ушул жерден мындай галочка чыгат: өттү деген. Анан өзүңүздөрдүн электрондук поштаңыздарга оплата өттү деп сиздерге кат келет. Мына Вайкикиден заказ кылган ушундай. Так, абдан өкүнүчтүү болуп атат мен өзүм заказ кыла албай калгандыгыма. Сабагыбыз ушул болду. Сиздерге жакса, туура эле болду окшойт деп ойлойм. Түшүндүңүздөр да. Сиздерге жаккан болсо, сиздерден комментарий, лайк күтөм. Анан сөзсүз түрдө подписка алганды унутпаңыздар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман болуңуздар.